Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Merimdi, urayımdı, borikir, Allah Teala çeksiz maktubul olsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve salamlar cana salavatlar olsun. Allah Teala'nın özünün sözünde aytat. Bismillahirrahmanirrahim. Taavanu alel birri ve takva ve la tetaavanu alel ismi vel udvan. İnnallaha şedidul iqab. Жақсылықтарда жана тақуалықта көмөктөш болгула, жардамчы болгула. Жашоодо бирөө жакшы иш кылган болсо, ага сиз барып жардамдашып коюу. Же бирөө жакшы иш кылам деп ошого жете албай, ошого колу жетпей жүргөн болсо, ошонун колунан сүдүрүп, ошол ишине сиз жардамчы, себепчи болуп коюңуз. Аллах Таала ошону айтып жатат, бири-бириңерге жакшылык иштерде жардамчы болгула. Жана Takvalılıkta birbirine jardamчы болгула. Бирөөлөр ибадатта алсыз болгон болсо, ибадат кылуудан өзүн алсыз сезип ошол нерсени бекемдей албай жүргөн болсо, ошол адамга жардам берип, ошол адамга жакшы сөздөр менен эскертип, ал адамды ибадатта, таквалуулукта алдыңкылардан болууга, чакырууга себепчи болуңуз. Мына ошол биздин чоң жардамыбыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашообузда кыла турган жакшы иштер аябай көп. Бирөөлөргө жакшылык менен дуа кылуу, бирөөлөрдү жакшылыкка чакыруу, бирөөлөрдүн жакшылык ишине себепчи болуп ага жардам берүү, бул баары чоң сооптурдун бири. Жана вала татаавану бил исми вал удван. Күнөө иштерде жана жаман иштерде бири-бириге көмөктөш болбогула, жардамчы болбогула. Бирөө бир жаман ишке иш жасаган болсо, ага барып жардамчы болуп, бирөөлөрдү уруштурганга, бирөөлөр бири-бири менен мамилесин бузууга, бирөөлөр бири-бири менен душман болууга, бул үндөгөн жаман иштерге себепчи болуп, ага жардамчы болуп, ага жол көргөзбөңүз. Бул биз үчүн күнөө иш. Ошондой эле өзгөчө баса белгилеп айта кетчү нерсе, кимдир бирөө Аллах Таалам бизге харам кылган кредит алууда ошого жардам берип, ага кредит алып берип, ага жардам берүүңүз, бул биз үчүн, сиз үчүн жана ошол сизге себеп болгон, ошону алып бер деп суранган адам үчүн дагы чоң күнөө болот. Анын көңүлү деп, ал адамдын көңүлү деп Аллахтын каарына калбастан, мына ушундай күнөө иштерден алыс болуңуз. Анткени Аллах Таала айтып жатат, күнөө иштерде бири-бириңерге көмөктөш болбогула. Инналлаха шадидул иқаб. Чындыгында Аллах Таала өтө катуу азаптоочу. Андыктан тууганым, Аллах Тааланын разылыгы, Аллах Тааланын бизге болгон сүйүүсү пенденин көңүлүнөн, пенденин разылыгынан жогору турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Ла таата лил махлук фи маъсиятил халик." Аллах Таалага баш ийүүдө, пенделерге баш ийүүгө болбойт. Аллах Тааланын алдында күнөө боло турган иштерде пенделерге баш ийүүгө болбойт. Андыктан күнөөдөн сак болуңуз, сооп ишке жакын болуңуз. Анткени сооптордун үзүрүн ахиретте көрөбүз. Алхамдулиллахи раббил аламин.